Канчадан алмаштырып атасыздар? Азыр мына шит менен алмаштырып атабыз. Канчадан баштап ошондой өзгөрүү болду? Кечки убакытта ошо. Прогноздор кандай болот? Прогнозду билбейбиз биз деле өзүбүз. Бүгүнкү акыркы сааттарда көтөрүлүп атат. Бүгүн кеткен маалы. Ооба. Азыр ушул тапта сизге кардар келдиби? Канчадан алмаштырып атасыздар? Биз алмаштырбай атабыз азыр. Токтоп койдуңузбу? Дагы көтөрүлөт деген прогноз барбы? Билбейбиз аны. Келгендердин саны көбөйгөн жокпу көтөрүлгөндөн кийин доллар алмаштырып? Келип атышат, көп келип атышат. Доллар сатып алам дегендер көп да. 73-кө банктар койду го. Биз өчүрүп салдык сразу эле. Сиздер аны алып койдуңуздар, э? Жок, биз өчүрүп салдык шиттердичи. Бизге пока белгисиз болуп атат да. Өз ара талкуулап алышыңар керек болуп атат да, э? Ооба. Прогноздор барбы дагы көтөрүлөт деген? Жок, биз интервью бере албайбыз. Туура жана түшүн. Доллардын курсу буга чейин өзүңүздөргө эле маалым болгондой бир 2 жылдан ашык 69-90-69-95-тин тегерегинде кармалып келаткан. Анан бүгүн Улуттук банк тарабынан интервенция деп коет. Улуттук банк баягы улуттук биздин сомубуздун курсун кармап туруу үчүн рынокко иностранный валюта деп коет да, баягы чет элдик валюта бул долларды сатып турчу. Анан буга чейин өзүңүздөргө маалым болгондой 69-85-тен сатып доллар сомдун курсун кармап турчу. Анан бүгүн баягы долларга талап көп болгондуктан, андан кийин дагы бир башка экономический факторлор влиять этти болуш керек. Анткени дүйнө жүзүндө доллар көтөрүлүп, көптөгөн валюта алыс кетпей эле Россия, Казакстанга окшогон мамлекеттерде доллар көтөрүлдү. Ошондуктан бүгүн Улуттук банк тарабынан кечки саат 16:10 16:00 интервенция кылып межбанковский курс деп коет. Межбанкка доллар сатып чыкты. Доллар сатканда курсу баягы биз күтүп жүргөндөй 69-85 эмес, 72-90 сатып чыкты. Ошого байланыштуу азыркы убакытта доллардын курсу 72-80, 72-50 ар кандай покупка болуп, сатып алуусу, ал эми сатуусу 73-кө чыкты. Ушул саат аралыкта доллар алам дегендердин саны көбөйгөн жокпу? Жок, эми доллар баягы бүгүн эми кескин түрдө аябай зарыл болуп тургандыктар айла жок ыйлап-сыктап алып атышат. Эми бирок көпчүлүк эл баягы бир аз шок абалында болуп, баягы албагандар да бар да. Туруп туруп эле бул доллар 70-ке жетишмес эле, кандайча туруп туруп эле 73 болуп кетти деп бир аз эл дагы кичине кооптонуп турат. Эми бул эми дүйнөлүк практикада болуп келаткан иш. Биз баягы ушул чөйрөдө иштеп атканда биз бир эле доллардын курсун эмес, сомдун курсун эмес, биз дагы башка валюталар менен иштейбиз. Алардын ичинде рубль, тенге, алар тарыхында көптөгөн өзгөрүүлөрдү көрсөтүп келет да. Ушундай болгон девальвация деп коет. Мисалы Казакстанда, коңшу мамлекетте мисалы көп жолу ушундай нерселер болгон. Орусияда рубль мындан бир ай мурун, бир ай дебейин, бир апта мурун эле 68 болчу. Кече күнү 75-ке чейин чыкты. Бизде 3 сомго көтөрүлүп атса, аларда 3 долларга көтөрүлүп кетти да. Валюталык рыноктогуларга бул кандай зыянын тийгизиши мүмкүнбү? Эми бул бир аз зыянын тийгизиш мүмкүн деп айтыштан тийгизиши деле мүмкүн. Анткени элдер баягы доллардын курсу биздин мамлекетте айрыкча баягы стабилдүү болуп келаткан да 2 жылдан бери. Көптөр баягы расчет алганда ушул курска расчет алып келишкен, бирок ошого байланыштуу бир аз көтөрүлүп жатат да, ошондой болуп атат. Прогноздор тууралуу кабар жатасызбы? Прогноздор тууралуу эми мен жеке оюмча ушул 73-түн тегерегинде бир аз пока доллар токтоп турат биздин өлкөдө. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.